айтини курстан окусамбы же университеттен өздөштүрсөмбү? Кайсынысын таңдасам жаңылышпайм? Келгиле биринчиден бул суроого жооп бериш үчүн курс жана университет экөөнүн өзгөчөлүктөрүн карап өтөлү. Курс бул кыска убакыт ичинде иштөө үчүн керектүү болгон минималдык билимди алуу, практикалык жактан айтинин белгилүү бир спецификалуу тармагында жакшы такшалуу. Мисалы, андай тармактардын бири болуп, фронтенд иштеп чыгуу жана DevOps деп атасак болот. Эгерде мурда бул тармакта тажрыйба жок болгон болсо, окуунун жүрүшү стресс менен коштолуп, ар кандай темаларды түшүнүү оорчулуктарга кабыл болушу мүмкүн. Кыска убакыт ичиндеги курстар буга чейин жогорку окуу жайды башка тармакта аяктап, бирок кесибин айтиге өзгөрткүсү келгендер үчүн идеалдуу вариант болуп эсептелинет. Университет бул окууга узак убакытты талап кылып, бирок IT боюнча өтө кеңири фундаменттин бекемделишине өбөлгө туз берет. Эгерде окуу жайдын программасы жакшы түзүлгөн болсо, окууну аяктагандан кийин сиз жарым-жартылай даяр кесипкөй болуп чыга аласыз. Мындан сырткары студенттик кез абдан кызыктуу убактардын бири. Анын аркасы менен сиз жашоодогу жакшы досторду же болбосо өмүрлүк жарыңызды күтсөңүз болот. Университет репутациясына жана беделине жараша сизге карьералык тепкичте өсүүгө өбөлгө түзүп бере алмакчы. Университетте окуу варианты окууга жаңы тапшырып жаткан жаш адамдар үчүн абдан ыңгайлуу болушу мүмкүн. Мындан дагы сырткары, эгерде сиз жогорку окуу жайда окуп, аныгабыда айтинин спецификалуу тармагын тереңдетип өздөштүрүү үчүн курстарга катышсаңыз, бул сиз үчүн өтө идеалдуу вариант болмокчу. Курстар менен университеттин өзгөчөлүктөрүн карап өткөндөн соң, аларды кыскача корутундулап салыштырсак, төмөндөгүдөй тыянакка келсек болот. Курстар мурдагы кесибин алмаштырып, айтиге жаңыдан баш баккандар үчүн ыңгайлуу, бирок айтылгандай эле айтинин бир спецификалуу тармагын гана камтыйт. Ал эми университет болсо, жогорку окуу жайга жаңы аттанып жаткан жаштарга ыңгайлуу. Бул жакта адамдар көбүрөөк убакыт сарптап, келечектеги карьералык өсүшкө керектүү болгон айтинин көп тармагын камтыган базалык билимди алып чыгат. Дагы кошумчалап айта кете турчу нерсе, курстарды же университетти таңдап жатканда алардын бүтүрүүчүлөрүнүн канчалык деңгээлде ийгиликтерге жетишкендиктерине таянып, тийиштүү курсту же университетти таңдаганыңыз абзел.